Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bugün mına ушундай fitnanın zamanı geldi. Жада калса мына ушул fitna zamanında adamdардын же жакшылык кылып атканы билинбейт, же жаман нерсени кылып атканы билинбейт. Жада калса ошол инсандар өзү жакшылык кылып атканын же жамандык кылып атканын билбейт. Бир ишти кылат, баягы өздөрүнүн тили менен айтканда, вроде бы жакшы эле иш деп айтат. Дагы бирөө бир иш кылат, менимче бул жакшы эле иш, шариятыбызда жакшы эле каралган иш деп ошол нерсени кылып жүрө берет. Бирок чынында ал нерсе туура эмес, шариятта тыюу салган нерсе болуп чыгат. Бир инсан бир нерсени туура эмес деп аны кылбай жүрө берет, бирок шариятыбыз ал нерсеге уруксат берген. Аны кылса эч нерсе болбойт. Демек, бул ушундай заман болуп калды, же жакшылыкты билбейт, жакшылык кылганын, же жамандыкты билбейт, жаман нерсе кылганын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманында дагы мына ушундай болгон. Пайгамбарыбыздын учурунда бир киши пайгамбарыбызга келип, "Кала раджулун ли Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам" мындай деп айтат: "Кайфа ли ан а'лама иза ахсанта ва иза асата?" Мен өзүмдүн кылган нерсемдин, кылган ишимдин жакшы же жаман экенин кантип билем деп суроо берди. Анда кала Наби саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарыбыз мына ушинтип жооп берди: "Иза сами'та жиранака якулун кад ахсанта факад ахсанта." Эгерде сенин кошуналарың сен жакшы иш кылдың, бул кылганың жакшы дей турган болсо, анда факад ахсанта, ал ишин жакшы иш деди. Ал эми ва иза сами'тум якулун, ошол сенин кошуналарың мына ушинтип айтып атканын уктуң. Кад асата факад асата. Сен бул ишти жаман эле кылдың, сен бул ишти кылбашың керек болчу, сенин бул ишиң жаман дей турган болсо, анда бул ишиң жаман деди. Эл сени ким десе, сен ошолсуң, эл жакшы десе жакшы, жаман десе жаман. Эми мына ушундай заманда көпчүлүк инсандар кантип билет ошол жакшылык кылганын же жамандык кылганын, же ошол иш жакшылык экенин же жамандык экенин билбей эле ара жолдо калган инсандар көп. Эми мына ушул нерседен кантип оолак болобуз? Азыркы учурда биздин аалымдар көп эле эскертет. Анткени Куранда "Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин", эскертүү мумундарга пайда деп бекеринен айткан эмес. Бул ишиң болбойт, бул ишиң болбойт деп аалымдар какшап келсе, демек ал ишиң болбойт. Эгер сенин досторуң, "Эй, досум, кой, бул ишиң болбойт" дей турган болсо, демек сенин ишиң болбойт. Эгер сенин кошунаң, "Кошуна, сен мен жака өтүп кеттиң, могу арыктан өтпөшүң керек болчу, бул кылганың болбойт, бул жаман иш" дей турган болсо, демек ал болбойт. Сен ал менен талашып олтурба. Анткени пайгамбарыбыз мына ушундай деген. Сени эл жакшы десе жакшысың, жаман десе демек жамансың. Сен ар бир элге барып алып, "Мен жакшымын" деп айта албайсың. Анткени сенин жаман экениңди эл билет. Бир адам жакшы, аны бирөөлөр каралады, бирок эл анын ак экенин билет. Ак экенин билип туруп, аны "Сен аксың, жок, сен ал ишке барбайсың" деп аны жакшы катары, жакшы инсан катары тааныйт. Аны эч ким кара кыла албайт аны. Эч ким аны жаман көрбөйт. Демек эл сени ким десе ошолсуң, жакшы десе жакшысың, жаман десе жамансың. Ошол сыңарындай эл сенин ишиңди болбойт, муну кылба, эфирлерге сөгүнүп чыкпа, бирөөлөрдү уят кылба деп айтып атса, эл оозу менен, тили менен, кол жазмасы менен же комментарийге жаза турган болсо, демек бул болбойт. Ал менен бул болот деп талашуунун кажети жок. Азыр TikTok'ко кирсең, "Кей койчу менен башканын бүт баары бар." Анан биз дагы "Мен жок экенмин" деп кирдик ошол жака, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаралы деп. Демек, актын кара жагы бар, каранын ак жагы бар. Бирок ошону талдай билүү бул ар бир мусулмандын милдети.
Аны талдай билиш үчүн биз илим алышыбыз керек. Кайра динге кайтышыбыз керек. Динден башка адал арам деген нерсе жок. Бир гана дин козгоп берет. Бир гана дин айтып берет. Бул ишти кылсаң сен үчүн пайда, бул ишти кылсаң сен үчүн зыян. Демек, ал ишке барба. А эл дагы ошол нерсени билет. Анткени биздин ата бабаларыбыз ислам дини менен чоңойгон, ислам дини менен жашаган инсандар. Азыр мисалы диндеги хадистерди окуп, аны жашоого ишке ашыра турган болсоң, накта ата бабанын жашаган жашоосун жашайсың. Мисалы ата бабаларыбыз илгери хадисти жатка билбесе дагы, бирок ошол хадисти жашоосунда ашыра билген. Ошол ата бабалардын канынан келген биз кыргыздар, Кыргызстанда жашагандар ошол нерсени билет. Кокуй сен бул нерсени кылба, уят дей турган болсо, демек ал ишиңди токтот. Талаш олтурба. Эгерде алымдар айта турган болсо, бул иш арам, болбойт дей турган болсо, ал менен неге болбойт, кандайча болбойт деп талашуунун кажети жок. Ошол үчүн илимдүүлөрдүн сөзүн угалы, элдин сөзүн угалы, кошунаңдын сөзүн ук, өзүңөн чоңдун сөзүн ук. Эгер илимдүү болсо, өзүңдөн кичине болсо дагы ошол инсандын сөзүн ук. Анткени шариятыбыз анын эмне нерсе айтып атканын кара. Ал жашпы, кичинеби, ал адамдын өзүнө караба деген сөз бар. Ал кандай сөз айтып атат? Жакшыбы, демек ук. Жаманбы, укпа. Ошол үчүн элден алды болуп же озуп кетпе. Мен элден тим эле башкачамын, мен периште болуп кеттим деп алдыга чыгып тим эле башка жакка жашайм деп бул элди чанып кеткен дагы туура эмес. Артта калып, мени эл бөлүп салды деп элден бөлүнгөн дагы туура эмес. Эл менен болуш керек. Демек, мына ушундай заманда жашап калдык. Эми ушул жашоодо канчалаган инсандар күнөө кылып атат, канчалаган инсандар сооп иштерди кылып атат, канчалаган инсандар өзүнүн жашоосун таппай жүрөт, канчалаган инсандар ажырашуу менен алек, канчалаган инсандар күнөө кылганы менен алек, канчалаган инсандар өмүрүн динге берип койгону менен алек. Демек, актын кара жагы бар, каранын ак жагы бар. Жакшылык дагы бар, жамандык дагы бар. Бүт баары мына ушул биз жашап аткан кичинекей бир жерде болуп атат. Кыргызстанда болсун, Россияда болсун, Өзбекстан, Казакстан, бүт бардык жерде мына ушундай. Мындай сыртты карай турган болсоңуз, мисалы шаарды кечинде чыга турган болсоңуз 5-те же 3-тө. Айлана жымжырт, жарыктар өчкөн. Анан акырын ошол шаарды араласаңыз, эч ким жок, тып-тынч. А бирок ошол тынч турган шаардын ичинде дагы канчалаган күнөөлөр болуп атат. Канчалаган сооп иштер болуп атат. Демек, биз мына ошол инсандардын кайсыл тарабындабыз? Жакшылык кылгандарданбызбы же жамандык кылгандарданбызбы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.